элдерге кошулуш үчүн аябай оор болчу да. Бутум оорса дагы алар менен кошо чуркагым келчү, алар менен кошо футбол ойногум келчү. А мен ошол оору менен күрөшчүмүн да күнүгөчү. Эмне үчүн башка кайраттуу адамдар мага окшоп коом аралаша албайт. Ошол өнөр мени өжөрлүккө, туруктуулукка тарбиялаптыр да. Спортсмен деселе баягы билими жок ушундай депчи. Жок, бийиктикке жетиш үчүн биринчи адамга билим керек экен. Чолок же инвалид деп айтсам сизди. Эмне иш кылдыңыз, эмнеге жеттиңиз? Талас областы Кыргызстан экономикалык локомотив болот. 100 миң деген киши жумушка орношот. Кыргызстанга $1 миллион алып келет күнүнө. Bir жылда $365 миллион алып келет. Бул компания 100% мамлекеттик болот. Балдар менен талаага чуркагандай болбойбу? Коворкинг Кыргызстан деген долбоор даярдап атабыз. Биздин команда 90 сомдук фасолин биз дыйкандарга 1000 сомго чейин чыгарып беришибиз керек да. Дүйнөдөгү эң мыкты маркетолог, инженер, технологдор тап билебиз. Агитатору жок эле шайлоого баратыптыр десе, Акчалуулардын эмес, акылдуулардын жарышы болуш керек. Бардык заводдор бир кара балтага салыныш керек да. Биз өзүбүз өндүргөн жүгөрүнү малга сатып жүрүп атабыз да, мал жегенгечи. Эл байыш керек биринчи. Мамлекет байыш үчүн. Мушташып бири-бири менен суу талашыпчы, чүйдөчү, үстүнө акча кошуп, башка жака сатып жүрүп, анан бир эле адамдын байышына биз каршыбыз да. Депутат болууга дагы өзү бир алдын ала даярдык менен барыш керек да. Биринчи өзүбүзгө таза продукция, анан башкаларга. Эмнеге баарыбыз бай болбошубуз керек деген суроо бар да бизде. Ар бир километрге бирден эле койсок кести. Мындан кийинки долбооруңуз? Сусамбыр бул туризмдин борбору депчи. Эл өндүргөн продукцияны биздин мүмкүнчүлүк болушунча кымбат сатуу. Мен мисалы акчасын, добушун саткандардын эл өкүлү болгум келген жок. Биздин максат эл өкүлү болуу эмес, ушул долбоорду ишке ашыруу. Студиябыздын коногу Адилет Каржыбеков 1992 жылы туулган, спорт чебери, болгондо дагы өзгөчө спорт боюнча. Адилет мырза, мен бул жактан сиздин биографияңызды окуп отуруп, анан сиз спортко чын айтканда кеч келиптирсиз да. Кеч келген экенсиз. Спортко кеч келип деле ийгилик жаратса болот экенин сиз далилдеген экенсиз. Бул жакта карап отурсак, чоң ийгиликтер бар экен. Мисалы 2019 жылы Токиодогу Олимпиада 3-чү месте экен, Кубок мира. Кубок мирада 3-чү орунду алган экенсиз. Эмнеге кеч келдиңиз? Самас урматтуу достор, биринчи өзүм жөнүндө айткым келип атат да. Спортко кантип келип калдым? Өзүм ошол жөнүндө. Анан бул спорт деген баягы Олимпиада, анан Паралимпиада деп бөлүнөт да. Анан биздин спорт ошол Паралимпиаданын спорттун түрлөрү. Анан мен кичке кезинде бул Паралимпиада спорттору өнүккөн эмес болчу. Ошол спортко кеч келип калганымдын себеби дагы мага ушул спорт жөнүндө маалымат кеч жеткенде болуп калды да. Бирок мен айтып коюш керек, элдер түшүнбөй калбаш керек да. Менин жамбашым төрөлгөндө ошол чыгып төрөлгөм да. Кудайдан берген бир мен үчүн балким бир чоң бир белек деп деле айтсам болот муну. Мен белек катары көрөм Кудайдан. Кабыл алам. Анткени ушул бутум аркылуу мен көп ийгиликтерге жеттим да. Анан элдер ойлошот багы бут ооруса буга жете албайт, тигиге жете албайт, же болбосо бул адамга тоскоолдук берет депчи. Бул тескеринче мага тартат деп. Бул тескеринче мага коом менен аралашканга чоң ийгиликтер жаратты да. Мен деле кичке кезинде баягы элдерге кошулуш үчүн аябай оор болчу да. Элдер менен футбол ойнош, элдер менен журкаш, мен аябай тарсынчымын да. Анткени дегенде мен өзүң ойлойсуң да, баягы бутуң ооруп турса, алар менен кошо чуркагым келчү, алар менен кошо футбол ойногум келчү. Анан ошентип аябай күрөштүм мен кичке кезинде. Ушул мозг менен аябай күрөштүм да. Бирок баягы мен ата-энем экөө тең мугалим, экөө тең эл агартуунун отличниктери. Ата-энемдин туура тарбиясынан мен кийин спортко аралашып баштадым. Көчөдөгү кошуна балдар менен күнүнүн кечинде талаага чуркашат. Мен алар менен кошуп талаага чуркап алчумун да. Анан күнүнө 10 километр чуркаса, мен бир 5 километрге чейинби, 3 километрге чейин чуркап барчумун. Бирок чуркап баштаганда эле биринчи километрде эле бутум ооруп баштадычы да. Анан калган 3-4 километр ошол менин чуркоо эмес, ошол күрөш болчу да мен үчүнчү. Бутум ооруса дагы мен муну чуркайм, мен күчтүү болом деп ушинтип күрөшө берчүмүн күнүгөчү. Анан бирок бутум ооруп, анан орто жолдон токтоп калчумун да. Бутум баспай калганча чуркай берчүмүн да. Анан ошондо бул башка балдар ден соолук үчүн күрөшсө, ден соолугум чыңайын деп, мен ошол оору менен күрөшчүмүн да күнүгөчү. Анан ошентип чуркай бердим. Анан бир күнү абдан кызык окуялар болот да. Анан футбол ойнойн десең балдар кошпойт көптөрчү. Жакшы ойной албайсың деп, чуркай албайсың депчи. Анан ошентип ойной бердим. Анан баскетболду ойнодум. Ошентип кийин уже чоңойгон сайын өзүмдүн бутумдагы деген булчуңдар чыңап, анан кийин көп чуркап, көп баскан сайын бутум оорубай баштады да. Анан бир күнү биздин мектептен
балдар райондук чуркоо боюнча жарышка бара турган болушту. Анан биздин мектепте 100 метр аралыкта чуркаган киши жок болуп, анан мен агайлардан суранып, мен барам деп, мен суранып барып алгам да, агайлар да мени карап, мен көңүлүмдү калтырган эмес да. Мени ошо чемпионатка алып барышкан. Анан биз эртең менен чемпионатка бардык, райондук чемпионатка чуркоо боюнча. Мен бутум ооруп атат, бирок чуркоо боюнча чемпионатка баратам да. Анан 100 метр баягы чемпионаттын аягында боло турган болду да. Ага чейин 5 километр, 1,5 километрге чуркашты. Анан айтып атат да кайларчы, Адлет даярдан депчи. Ошол чуркаганын астында 3-4 саат мен аябай күрөштүм өзүм мененчи. Аябай күрөштүм. Чуркабасамбы депчи. Абдан күрөштүм. Бирок аягында ошол эмеден мен аябай тартындым да. Анан чурка албай койдум да ошол жактанчы. Анан ошол жерден аябай мындай сынып калгандай болдум да. Мен өзүм чуркай аламбы, ишенбей өзүмөчү. Ошондой бир баягы өзүң уяласың да, эме чуркай аламбы, акында калып каламбы депчи. Толтур эл көрүп атса, эл кандай кабыл алат депчи. Ушинтип анан бул жашоодо өзүм менен күрөшүп, жеңилип, ушул жерден жеңилдим да. Уже чоңойгон сайын ойлонуп, анан айттым, жок, болбойт мындай. Мен жеңишке жетишим керек депчи. 21 жашымда чоң спортко кирдим да. Анан ошондо 7-8 жыл машыгып, анан чоң ийгиликтерге жетип баштадым. Дүйнөлүк гран-плейлерге жетип баштадым. Мамлекеттен сыйлыктарды алып баштадым, стипендияларды алып баштадым. Кыргызстандын эң мыкты спортчусу деген наамды алдым. Чүй облусунун эң мыкты спортчусу деген наамын алдым. 40 000 сомдон стипендия алдым мисалы. 30тан ашык мамлекеттер кыдырып келдим спорттун аркасынан. Ошол аралыкта мени спорт бул дүйнөгө чоң кругозорунда кеңейтип койду да. Анан ойлонуп баштадым, эмне үчүн башка ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, биз кайраттуу адамдар деп аларды айтабыз негизи. Ошо кайраттуу адамдар эмне үчүн башка кайраттуу адамдар мага окшоп коомго аралаша албайт? Эмне үчүн мага окшоп чемпион боло алышпайт? Эмне үчүн алар жашоодо мындай чоң ийгиликтерге жете албайт депчи. Анан мен өзүмдү элестеттим да, анан мен кантип жеттим бул ийгиликке депчи. Анан жанагы мен көчөнүн балдары менен талаага күнүгө чуркай берип, өзүм менен өзүм күрөшө берип, анан ошол өнөр мени өжөрлүккө, туруктуулукка тарбиялаптыр да. Мен аны билбептирмин да. Бирок ошол учурда мен кичке кезинде бутум соо болсо, Каныбек Осмоналиевдей штангист болом, тинтем деп кыялданчумун да аябайчы. Анан ошол кыялдар мени ушул Паралимпиаданын спорттун түрлөрүнөн чемпион болгонго алып келди да. Жогорку билимди алдым. Анан мен дагы башка балдар, үйүндө отурган балдар, көчөгө чыга албаган балдар, коляскада отурган балдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген деп, кайраттуу адамдар деп, ошол кайраттуу адамдар менин досторум ошо мага окшоп дүйнөнү көрсүн деп, анан 2019-жылы мамлекеттик спорт комитетке жумушка кирдим. Ошол жумушта менин негизги максатым ошо Кыргызстандагы кайраттуу адамдарды спорт менен маштыруу. Ден тарбия менен алардын ден соолугун чыңдоо жана коомго аралаштыруу болду. Ошондо айлык акыбыз 6 000 сом болчу, ага карабай 3 жыл иштедим да. Департамент Эмнени өзгөртө алдыңыз? Мен ошол учурда Кыргызстандын баарын кыдырып чыктым. Атайын ушу балдар үчүн 3 жылда деп жайкы паралимпиада оюндарынын мүнөздөмөсү деп окуу курал даярдадым да. Бул китепте мен сааптармын, дагы бир бала бар, Азамат Асейин уулу деген, ошо бала экөөбүз даярдаганбыз. Бул китепте мындай да, кандай ооруган адам, кандай ооруса, мисалы бутуң ооруйбу, колуң ооруйбу, кайсыл түрү болсо дагы баардык адамдарга спорт менен машыкканга түрлөрү бар. Кандай адам кандай спорт менен машыга алат? Мисалы көзү азиз же болбосо көзү начар көргөн адамдар паразюдо менен машыкса болот. Мисалы ушундай да. Баардык спорттун түрлөрүн бияка бүт эрежелери менен англисчеден кыргызчага которуп бүт баарын даярдап бердик. Бул Кыргызстандагы эң биринчи колдонмо деп айтсам болот да ушул спорттун түрүндө. Буга чейин бир да колдонмо жок болчу. Анан көптөр ойлошот, спортсмен деселе баягы билими жок, ушундай депчи. Жок, жогорку спорттук бийиктикке жетиш үчүн биринчи адамга билим керек экен. Эгерде адамдын билими жок болсо, ал окубаса, ал жогорку деңгээлге жете албайт, спорт деңгээлге. Анткени бул күрөштө, чемпионатта адам психологиялык, руханий байлыгы күчтүү болуш керек экен аябайчы. Эгерде адамдын руханий байлыгы слабый болсо, аз болсо, начар болсо, ал адам ошол жака барганда өзүн жоготуп калат экен. Канчалык күчтүү болсо дагы ал күчүн ошол жерден көрсөтө албайт экен да. Мен сөзгөр алжы. Ошо кыргыз спорт жөнүндө сөз болуп калбоду. Башта айткандай кайраттуу спортчуларга Кыргызстанда кандай көңүл бөлүндү эле, кандай артыкчылыктар бар. Мисалы башка эле кадимкидей эле, мисалы ошол эле Акжол Махмудовду алалы. Анын деле стипендиясы, анын деле
эгер ийгилге жетишип келсе берилген сыйлыгы менен кайраттуу адамдардын паралимпиадага баргандагы айырмасы барбы же жок? Айырмасы оп-окшош. Мамлекет Тең карады. тең карады. Мамлекет Акжол Макмудовго, Айсулуу Тыныбековго кандай стипендия берсе, бизге дагы ошондой стипендия берди. Эгерде биз дүйнөнүн чемпиону болуп келсек, бизге дагы 60 000 сом стипендия алганга айына мүмкүнчүлүк бар. Аны мен билем, бир топ адамдары билет, бирок көпчүлүгү билбей турат да. А эмнеге бул ачыкка чыкпайт? Бул маалымат эми мындай жашырган экен да. бирдеме барбы? Жок, эч кандай жашыруу жок. Бул маалымат башында мен спорт менен машыгып атканда дээрлик менен көргөн эмесмин да. Коомчулуктанчы. Коомчулук деле мага айткан эмес. Анан биз акыркы ушу 5 жылдыкта аябай иштедик да бул боюнча. Мен эмес, менден бөлөктүү толтур адамдар иштеп атат. Азыркы учурда көпчүлүгүнүн маалыматы бар да. Анан алар азыр көпчүлүк адам машыгып башташты. Мамлекет азыр акча бөлүп, мурун 1 эле спортко бөлүнсө, азыр 10 спортко бөлүнүп атат да, акчачы. Мурун 5 миллион сом бөлүнсө, азыр 30 миллион сом акча бөлүп атат. Мамлекет күндөн күнгө балдардын жыйынтыгына жараша акча бөлүп келе атат да. Болгону биз мамлекет бизге эмне кылып берет деп эмес, биз мамлекетке эмне кылып бере алабыз. Мен мисалы ушул мамлекетке мындай жардам берейин деп, өзгөртүү кылайын деп аракет кылдым да 3 жылдын ичиндечи. 3 жылдын ичинде биринчи жолу Кыргызстанда республикалык парамарафон уюштурдук. Баардык кайраттуу адамдар чогултупчу. Анан ошол жерде өмүрүндө көчөгө чыкпаган адамдар, өмүрүндө чуркаган адамдар келишти ошол жакачы. Коляска менен чуркашты, жанында жандоочулар менен чуркашты, ата-энелер чуркашты. Ошондо балдардын сүйүнүчү, кубанычы мен эсимден дагы деле кетпейт да. Негизги мен азыркы максатым биринчи ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген деген терминдин ордуна кайраттуу адамдар деген терминди киргизүү болуп атат да. Анткени азыр мен сизди орой сөз менен айтсам, мисалы, чолок же инвалид деп айтсам сизди, сиз дене мүчөңүз соо туруп, сиз үчүн бул сөздү кабыл алыш өтө кыйын да. Башка адамдар үчүн да бул өтө оор болушу мүмкүн. Ошол ооруган адамга ушинтип тергеп айтсак, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтсак, алар үчүн бул аябай оор да. Ошон үчүн биздин негизги максат ушул терминди алмаштыруу. Баягы адамга шык берүүчү сөздү айтсаң, сен акылдуу экенсиң, шыктанат адам. Адам бул жерде кемсинтүү жок да. Сиз жогоруда спорт жөнүндө айтып калдыңыз. Эми спорттон тышкары дагы адам билимдүү болсо, спорттогу жетишкин ийгилиги дагы ошончолук бийик болот экенин айттыңыз да. Сиз өзүңүз ушул тармакта эмне иш кылдыңыз, эмнеге жеттиңиз? Мен кесибим боюнча экономист менеджер, жогорку билимдүү ээсимин. Ошол кесибим боюнча азыр Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы боюнча чоң долбоорлорду жазып атабыз. Анткени дегенде биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ошо Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча стратегиясы мага аябай жакты. Анан ошол стратегияга биз салым кошолу, биз жардам берели деп акыркы 5 жылда ошол чоң долбоорлор менен иштеп келе атабыз да. Айрым долбоорлорубуз уже ишке ашып калды. Мисалы, азыркы учурда биз Талас боюнча Маймак, Сез Маймак деген бар Таласта. Ошол жерге чоң логистикалык борбор боюнча, хаб боюнча чоң долбоор түзүп атабыз. Ал жерде 1,5 миң гектарга чейин чоң логистикалык центр болот. Мындай да, базарда өзү мындай болот. Мисалы, Чүй, бул жакта Дордой бар, Казакстанда Харгос бар. Бул жерде Ташкент, Шымкент, Тараз, бул жерде 50 миллион, 60 миллионго чейин эл жашайт. Ушул элдин баардыгы 1,5 миң километр аркылуу жол жүрүп, Харгоско чейин барып, Казакстанга чейин барып, товар алып келип, кайра бул чөлкөмгө сатышып атат да ушу товарлардычы. Анткени бул жерде Харгостодо багы товар алганга жеңилдиктери бар да. Кайсы бир килограммга чейин жеңилдиктери бар, налог төлөшпөйт, товар алышат, кайра келип сатышат да. Анан айрым бөлүгү Дордойго келишет. Биз айтып атабыз, ошол Таласка биз чоң логистикалык борбордун максаты дүйнөдөгү өндүрүштөрдүн баардыгынын өкүлдөрү, Кытай, Россия, Европа, Кытай өндүрүшчүлөрүнүн баардыгынын товарлары ошол биздин Таласта болот. Өкүлчүлүгү. Товарлар ошол жерде болот. Мисалы, сиз Өзбекстанда туруп Кытайдан заказ берсеңиз, товар заказ берсеңиз, ал 20 күндө келет. Эгерде ошол Кытай компаниясынын өкүлчүлүгү Таласта болсо, 1 күндө келет. 1 күндө эмес, 2 саатта келет. Шымкенттен заказ берсе 1 саатта келет. Тараздан заказ берсе жарым саатта келет да. Эми ошол Өзбекстандын жарандары, Шымкент, Тараздын жарандары соода сатып кылыш үчүн Харгоско барбай калат да. Харгоско бара турган жолду бурабыз бияка дейсизби? Ошондо Харгоско келе турган жолду бияка бурабыз да. Кытайдын товарлары биринчи суроодо кечиресиз кош. Вообще ат башка ушу логистикалык борбор курабыз деп, бирок жергиликтүү элди курал кылып колдонушуп, айрым бир тараптар
кызыктар тараптары жаба аштырбай койгон жагы бар да. Анан ошолду да эске алдыңыздарбы? Бул жерде деген наоборот эл өзү сүйүнөт. Бул жерде биз базар Жок, бул жакта элди күнөөлөгөн эч ким жок. Элди курал кылып айрым үчүнчү тараптар биздин өлкөдөгү эмес, сырт тараптан деген маалыматтар бар да. Аштырбай койгон да. Ат башы өзү негизи Элди курал кылып. ооба. Ат башы да логистикалык Туура эмес маалымат жок, ат башы да логистикалык центр ачуу өзү туура эмес. Ат башынын тегерегинде эч ким жок. Ат башыга барыш үчүн бир ашуун ашып баш керек. Бишкек мисалы Таласта андай тоскоолдуктар жок, болбойбу? эч кандай тоскоолдук Эске болбойт. алдыңыздарбы? Эч кандай тоскоолдук жок. Анткени дегенде бул жерде 100 миң деген киши жумушка орношот. Бул жерде Талас элине, бул Талас областу, бул жерден Кыргызстандын экономикалык локомотиви болот. Жерлер кымбаттайт. Ал жер кимдики? Элдики. Туурабы? Элдин мурунку элдин тамагы өсөт баштайт. Таласка кошумча кирип чыккан адамдардын саны көбөйөт аябай. Таласта өзү 200 миңден ашык киши жашаса, аякта иштегендер саны 100 миңден ашык болот. Демек, бул жерде Талас бул базардын ортосу болот. Таластардын баардыгы ошол базарда иш алып барса болот. Демек, мындай да, негизги максатын түшүндүрүп коеюн аягына чейин. Харгос менен Кытайдын ортосундагы товар оборот жылына 40 ашык миллиард доллар. 40 ашык миллиард доллар. Биз ошол багыттарды Кыргызстанга бурайын деп жатабыз. Соода сатык боло турган аймак бул эл бар жерде кылыш керек, базардычы. Миллионер болом десең, миллион бар шаарга барып атпайбы? Ооба, бирок мындай да, Бишкекте бул базаны ачыш туура эмес. Анткени дегенде Бишкектин аймагында Кордай менен Чуу бар да Казакстанданчы. Алар Бишкекке келишпейт да. Булар калып Таласка барышат. Мисалы сиз үйдөн чыктыңыз, анан үйдүн астыңызда магазин бар, анан 500 метр аралыкта кошунаңыз, тууганыңыздын магазини бар. Анан сиз 1 километр жол жүрүп тууганын магазинин деп албайсыз да, товардычы. Эшин алдынан эле барып, керектүүсүн алып, кайра үйүңүзгө кирип кетесиз. Ошондой эле болот. Казакстандыктар, ташкенттиктер, өзбекстандыктар Таласка эле киришет. Эми Тараз шаарынын соодагерлери 1000 километр жол жүрүп, Харгоска барып, ошол эле 150 сом товарды ошактан алып, кайра келип сатышпайт. Ошол эле товар Таласта 150 сом болсо. Демек, биз ошол соодагерлерге шарт түзүп беребиз да. Кытайдан келген товардын баардыгынын өкүлчүлүгү биякта болот. Ошондо мисалы Россияда россиялыктар 160 миллион киши жашайт. Алар Кытайдан товар бериш үчүн Владивостоктон бери 12 күн жол жүрүп келет, поезд. 12 күн жол жүрүп келет да. Анан россиялыктар Кытайдан эмес, бизден заказ берип баштайт товардын баардыгын. Кытайдын товардын баарын бизден алып баштайт. Анткени Таластан темир жолдон Москвага чейин 3 күндүк максимум. Ошондо россиялык бизнесмендер, соодагерлер өзүнүн товарын заказ берсе, Таластан 3 күндө келсе, европалыктар заказ берсе 4 күндө, 3 күндө келсе, Кытайдан алар үчүн 15-20 күндө келет. Если порт менен келсе, андан да ашык болуп келет. Бул логистикалык борбор. Биз шарт түзүп берсек, Кытайдын азыркы учурда Кытайдын China Post деген компаниясы менен көп аралыктарда уже иштөөчүлөр жүргүзүп атабыз. Бул China Post деген Кытайдын мамлекеттик компаниясы. Ошол Кытайдагы товарлардын баарын тараткан, доставка кылган ошол чоң компания да булчу. Муну ишке ашыруу үчүн эмне керек азыркы күндө? Муну ишке ашыруу үчүн биз азыркы учурда долбоордун баарын даярдадык. Анан муну ишке ашыруу үчүн бизге мындай мамлекеттик статус керек экен да. Анан ошон үчүн биз азыр ойлонуп, азыркы учурда жогорку кеңеште шайлоо болуп атат. Ошого 17-участоктон шайлоого катышып атабыз да өзүбүзчү. Биз эми мен эмес, биздин команда катышып атат. Биздин командада күчтүү экономисттер, дипломаттар. Команданын башында сиз турасызбы? Мен ошо команданын мүчөсүмүн. Ошо команда мени чыгарды ушул ишке. Ошо командабыз күчтүү. Анан биз ошол кыргыз элине баягы Кумтөрдөн 2-3 эсе кириш алып келет бул Талас облусундагы логистикалык борбор. Мисалы, бир күндө биз ал жактан ошол Кытайдын товарларына ошол жерде складта, мисалы чоң хабта алардан биз налог албайбыз. Кытайдын товары канча сом болсо ошол жерде ошол жерде турат. Биз акчаны каяктан алабыз деген суроо бар да. Биз эгерде алар налог албасак, ошол жерде турган үчүн арендасын албасак, эмне акча алабыз дегенде биз ошол жерде бир товарды келгенин кабыл алып, кайра чыкканы үчүн обработкада аныктап коет. Ошон үчүн биз ар бир товардан кеминде 1 долларын алсак болот, 1 килограмм товардан. Бул эл аралык стандарт боюнчачы. Күнүнө 100 фура кирсе, миллионго чейин кеминде чыгара алсак, күнүнө ошол Талас Маймак СЭС Кыргызстанга $1 миллион алып келет күнүнө. Бир жылда $365 миллион алып келет. Бир эле долбоор. Буга чейин бул долбоор боюнча мамлекет башчыга же тийиштүү жактарга айтылды беле? Буга чейин биз ушу бул долбоорду 4-5 жыл мурун Таластагы ишкерлерге, жаштарга долбоорлор сунуштап,
азыр биз долбоордун баягы жыйынтыгына келип калыппыз. Кытай менен жолугушууларды уюштуруп, биздин ушу команданын өкүлдөрү Кытайга чейин барып, чоң ишкерлер менен жолугуп, China Post компаниясы менен жолугуп, долбоорду толук даярдап биттик азыркы учурда. Анан ушул долбоорду ишке ашырыш үчүн биз ушул жогорку кеңешке чыккан себеби ушул да. Анткени биздин үнүбүз жетиш керек да. Анткени эртең биз Кытай China Post компаниясы менен сүйлөшкөндө биз эл өкүлү же мамлекеттин өкүлү болушубуз керек экен. Аларга дагы ишенимдүү статус керек да. Анан мамлекеттик өкүл болгондон кийин биз жумушту батыраак аткарат экенбиз да. Батыраак ишке ашырат экенбиз. Бул компания 100% мамлекеттик болот. Бул жеке компания болбойт. Бул 100% мамлекеттик болот. 100% киреше мамлекетте калат. Элестетиңиз, эми жылына $365 миллион Талас областы мамлекеттик казынага алып келип атат акча. Сиз жогоруда 17-участоктон жогорку кеңешке талапкерлигин койдум деп атпайсызбы? Ал жакта дөөш алар бар да. Ачык. Буга чейин бир канча жолу депутат болгондор, элдин арасында электораты көптөр дегендей. Анын үстүндө азыркы шайлоо дагы бир башкача болуп калбоду. 1000 агитатор жалдасаң, 1000 агитатор деген бул 5000 голос деген сөз да, мисалы булчу. Себеп дегенде 5 киши 5 голосуң бар кишини гана 5тен кем эмес. Агитатор кылып алат да, чынбы? Кара башына агитатор кылып жалдабайт да, себеп дегенде анын эле акчасы аз эмес да. Анан эми ошол дөөшалардын арасында чыгып атсаңыз, баягы кичинекей кезиңизде балдар менен талаага чуркагандай болбойбу? Ошону элес калтырбай эле сиз үчүн? Мен ошол талаага чурканда ошол оорун жеңем да, өзөрлүк мененчи. Анан бул жерде ошондой эле күрөш болушу мүмкүн, бирок бул жерде биздин артыкчылыгыбыз көбүрөөк. Эмнеге? Мисалы, айрым адамдар же болбосо айрым кишилер сиз айткандай өзүнүн акчасына, байлыгына ишенип шайлоого барышы мүмкүн. Бирок биз президентибиз айткандай, депутаттар жол салып бербейт деп айтты. Президентибиз айтты, акча берген адамдар шайлабагыла деди. Анткени ал адамдар бүгүн акча берип, эртең депутат болгондон кийин ошол акчасын чыгармайынча ал башка жумуш кылбайт деди да. Анан башка адамдар 1000 агитатор алып жатса, биз ошол эле акчабызды Кыргызстандын өнүгүү стратегиясындагы долбоорлорго, ушу элге пайдалуу долбоорлорго сунуштап атабыз да. Азыркы учурда Коворкинг Кыргызстан деген долбоор даярдап атабыз биздин команда. Коворкинг десе биз ойлойбуз да, мындай технопаркта коворкингди ойлойбуз. Коворкинг Кыргызстан деген бул дыйкандар өндүргөн түшүмдү кантип биз 5-10 эсе кымбат сата алабыз. Кантип? Ошол эле фасолду мисал алып коелучу. Ошол эле таластардын фасолу азыр 92 сомдон очередке туруп сатышып атат да. 92 сомдон 1 гектардан 2 тонна алсаң, бул жакшы жемиш да, азыр таластачы, фасолдучу. Анан биз деген чийки сатыкты кылып эле сатып жиберебиз да. Бул дыйкандарга киреше алып келбейт. Аны 150 сомдон сатса дагы толук кандуу киреше алып келбейт. Анан Коворкинг Кыргызстандын биринчи бөлүгү ошол биз пландаган биринчи таласта, экинчи бөлүгүнүн чоң бөлүгү Кара Балтада болот. Таласта боло турган бөлүгү мындай болот. Талас мисалы эмне продукт өндүрөт, мисалы кандай жемиштерди өндүрүшөт? Биринчи очеред таластыктар фасоль өндүрөт, көпчүлүк бөлүгү. Экинчи очеред кара өрүк, алма, ушундай бар да Кыргызстанда. Басымдуу өрүк, кара өрүк. Кара өрүк. Биздин ошол долбоордун негизинде бул фасолду кайра иштетип, кайра эле өзүбүздүн элге сатсак, ошол талас өндүргөн фасоль дагы кайра иштетилген товар Кыргызстанга жетпей калат экен. Мисалы, фасольдон кичинекей балдар үчүн, бөбөктөр үчүн атайын тамак аштар бар да. Аны биз Россиядан, Казакстандан, Европадан 300 грамын 850 сомдон сатып алат экенбиз. 300 грамын элестеткиле. Ошол тамак аштын баары фасольдон жасалат экен. Анткени дегенде ал тамак аштарда белок менен жасалат да. Фасольдун белоктун составы эт менен бир тең, 16 грамм. Биз деген фасольду чет өлкөгө таза экологиялык азыктарыбызды чет өлкөгө сатабыз, бирок башка өлкөлөрдүн химия аралаштырылган товарларын сатып алабыз да. Бул деген азыркы жанагы оорулардын күчөшү, кичинекей балдардын ооруп аткан бүт ушул себеп. Анан Коворкинг Кыргызстандын негизги максаты ошол фасольду, мисалы, фасольдон көп нерсе жасасак болот. Ошол эле кичинекей балдар үчүн пюре жасасак болот. Ошонун баарын биз азыр 90 грамм пюрени, кичинекей балдар жеген пюрени 70 сомдон сатып алып атабыз да магазинде. Эми ушул долбоорду ишке ашыруугачы канча акча каражат талап кылынышдан, же болбосо буга дагы баягы мамлекет долбоор кылып, мамлекетке сунуштап анан мамлекет ишке ашырыш керекпи? Негизи бул долбоордун бир максатын айтып коюшум керек. Мисалы, дыйкан 90 сомдук фасолун биз дыйкандарга 1000 сомго чейин чыгарып беришибиз керек да. Бул долбоор
жеке бир адамдын эмес. Бул долбоор мамлекет жана эл байыш керек бул долбоордончу. Эгерде эл байыбаса, мамлекет эч качан байыбайт. Мына мынтип түшүндүрсөм болот да. Бул жерде коворкинг завод болсо, ошо фасолду өндүргөн, кайра иштеп чыккан завод болсо, мисалы сиздин 5 тонна фасолуңуз болсо, келип айтасыз да. Мен бул фасолду 1 тоннасын жем кылам, 1 тоннасын консерва кылам, анан дагы 3 тоннасын балдар үчүн тамак ашка чыгарып бергиле деп айтасыз да. Анан бул жерде сиз ошол өзүңүздүн товарыңызды анан өзүңүздүн бренд менен чыгарсаңыз болот. Мисалы Темирлан же болбосо Тему ушундай бренд менен, өзүңүз каалаган бренд менен иштесеңиз болот. Демек бул долбоор менен биз ар бир дыйканды ишкерликке чакыра алабыз. Бул заводду салыш үчүн ар бир дыйкандын колунан келбейт, ар бир адамдын колунан келбейт, чоң бизнесмендердин колунан келбейт. Бул долбоорду биз мамлекет салып берип койсок, баардык адамдарга, таластарга бир завод салып берип койсок, өзүнүн 90 сомдук фасолун кайра 1000 сомдук кылып сатса, дыйкандардын кирешесин 10 эсеге көтөрүп атпайлыкпы? Эл батыраак байып кетет да. Анан ошол завод ошолордун товарын кайра биз сатып беребиз. Анткени бул завод эл аралык деңгээлге ылайыкташкан, стандарттарга ылайык завод болот да. Эми сиз дыйкан болсоңуз, ошо заводду ачыш үчүн технолог керек сизге, инженер керек сизге маркетолог керек. Ар бир дыйкан аны менен иштей албайт, аны таба албайт. Мен айтам, таластардын баардыгына дүйнөдөгү эң мыкты маркетолог, инженер, технологдор тап келебиз. Таластардын товары дүйнөдөгү эң мыкты товар болот. Фасоль боюнча, кара өрүк боюнча. Биз деген ошол чыккан продукцияларды кургатып, тоңдуруп, кайра иштетип сатсак, ошондо биздин кирешебиз 20 эсеге чейин өсөт. Элестетиңиз, биз өмүр бою тиги фасолду надежда кылып, элдин баардыгы ошо үмүт кылып, ошол фасоль болсо, муну кылам, тигини кылам дейт. Анан көпчүлүк дыйкандар мамлекеттен жанагындай жеңилдетилген кредиттерди алышат. Анан суу кандай болуп калат, сууга суу кандай болуп калат, жылгандай болуп калат, баасы кандай болуп калат деп адам эме да, сарсана. Анан биз мамлекет ошо сарсананын баарын алып калышыбыз керек да. Биздин максат ошол мамлекетке жардам бериш керек болуп атат да. Биз мамлекеттен сурабашыбыз керек. Мамлекет бизге эмне кылды эмес, биз мамлекетке эмне кылып бере алабыз деп айтышыбыз керек да бул жерде. Бул талас боюнча бир долбоор. Эми Кара Балта боюнча. Кара Балта коворкинг деп биз аз долбоор даярдап атабыз. Жайыл, Панфилов, Москва райондорунда кандай дыйкандар эмнени өстүрөт? Дыйкандар чүйдө кызылча тигишет. Кызылчанын түшүмү жакшы болгондо кызылчанын баасы түшпөйт да. Дыйкандар мамлекеттен жеңилдетилген кредит алып, айдоо себеп иштерин кылат, бирок суу жок. Быйыл жай эмне болду? Панфиловда мисалы суу жетпей калат. Жайылда суу жетпей калат. Анткени чүй канал ай качан жетпей калат да суучу. Дыйкандардын негизги проблемасы суу катышуу маселеси. Анан биз ушу долбоордо коворкинг иштеш үчүн биринчи дыйкандардын түшүмү жакшы болуш керек да. Туурабы? Анан биз ошол дыйкандарга сууну кантип жеткизебиз деген долбоорду иштеп чыктык. Суу катышууну кантип жеткизебиз бул дыйкандарга? Анан биз анализдегенде Кара Балта дарыясын алдык. Кара Балта дарыясынын эсептедик. Кара Балта дарыясын эгерде биз ошол дыйкандарга эч баягы жоготуусуз алып барсак, суу баардыгына жетет экен да. Жада калса суу катышсыз аймактарга чейин суу тартып барсак болот экен. Анан биздеги эме эле көйгөйлөр бар. Кара Балтадан келген суунун 47% жерге сиңип кетет. 47%. Анын аккан суу тез бууланат да. Анын 15-20% бууланып кетет. 10 куб суу агып келсе, дыйкандарга 3-4 куб менен араң жетет да. Жетсе эгерде. Анан биз ушул сууну эч орусча айтканда потерясыз, эч жоготуусуз жеткизүүнүн жолун издеп чыктык да. Бул жол ошол дыйкандарга Жайыл менен Панфиловка өзүнүн эмеси болот. Суу толтурчу аймактар болот, ошол жерден труба менен жеткизебиз. Талаалардын баарына. Пластикалык трубалар менен жетет. Бул жерден суу жерге сиңбейт, анан буланбайт. Кара Балтадан 10 куб суу чыкса, ошо 10 куб талаага барат. Анан дыйкандар мурункудай болуп, ар бир дыйкан жамгырлатып, тамчылатып сугарыш үчүн өзүнүн аймагына атайын суу топтогучу жай салышат. Анан насос коюшат. Дыйкандар чыгым болот да көпчү. Оштобу 5 гектар жерге өсүмдүк өстүрүш үчүн көп чыгымдар душар болушат. Анан биз ошо дыйкандардын чыгымдарын баарын азайттык. Жокко чыгардык да. Анан дыйкандар келет, жамгырлатып сугарса, тамчылатып сугарса, кранды ачат суудан. Болду. Бардыгына жетет суучу. Кайракы жерлерге
суу катсыз жерлерге чейин жетет бул сууларчы. Анткени труба менен келген суу басым болот. ооба. Басым болот. Басым менен кранды ачканда эле өзү жамырланып, тамчыланып сугарыла берет да. Бул сууну аябай экономдойбуз да. Бул долбоорго айланып келип эле акчага такалып атпайбы дегендейчи. Мамлекетте азыркы учурда акча бар. Бар. Анткени дегенде эми баарыбыз көрүп атабыз. Ооба. Угуп атабыз. Мынча миллиард бөлүндү депчи. Ар бир айыл өкмөттө бар акча азыр. Бирок ошол акчаны кантип эмнеге коротобуз деп кээ бир айыл өкмөттөр ошол акчаны даже колдоно албай калып атат. Ооба, Кээ бирки шаарлар тапшыргандар тапшыргандар бар. Бизде азыркы учурда мамлекетте акча бар. Мамлекетте азыр эмне жок айтайынбы? Мамлекетке ушундай өкмөткө жардам берген команда биз киришибиз керек да, ар бир адамчы. Идеялар менен, долбоорлор менен киришибиз керек. Анан башка командалар балким өздөрүнүн акчаларын миң агитаторго шайлап, бул шайлоодон өтөм деп аракет кылса, биз өзүбүздүн акчабызды, убактыбызды биздин команда ушун долбоорлорго салып атабыз да. Биз анан агитатору жок шайлоого кантип барыш деп мындай. Бул деген негизи салт дагы болуп калган, эл дагы көнүп алган. Анан тиги агитаторго тиги канча берип атыптыр, бул канча берип атыптыр деп ставкаларына чейин сураштырышат. Мисалы, анан сиздикинин агитатору жок эле шайлоого бараптыр десе, такыр башкача кабыл алышпайбы? Биз долбоорду элге бердик. Эл бул жерден өздөрү тандаш керек. Президентибиз айткандай, эл өзү туура тандаш керек. Эгерде бүгүн акча берип добуш алган адам, акча берип сатып, добуш сатып алган адам, эртең ал өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын сатып жүргөнгө дагы даяр. Эл мурункундай эмес. Эл азыр ким келет? Кандай адам келет? Кандай билимдүү киши келет? Биздин түшүнүк боюнча бул жогорку кеңештеги кандай десем, жарыш, талапкерлердин жарышы бул акчалуулардын эмес, акылдуулардын жарышы болуш керек. Билимдүүлөрдүн жарышы болуш керек да. Анан биз азыр өзүбүздүн долбоордун баардыгын ошол биздин шайлоочуларга жеткизебиз буюрса. Баары угат биздин долбоорлор боюнчачы. Алар ишенет. Анан ошол жерден көп сиз айтып аткан жанагы акчага ошол иштеген адамдар көп эмес, аз эле. Биз шайлоонун нугун өзгөртүшүбүз керек. Ошого бизге мамлекет толук шарт түзүп берип атат. Ар бир билимдүү адам өзүнүн долбоорун айтса, ошол шайлоочул ошол долбоор канчалык деңгээлде элге пайдалуу, ошону карап алар шайлаш керек. Эгерде биздикинен мыкты долбоор болсо, анда мен сүйүнөм. Башка кандидаттардачы, башка командаларда. Керек болсо колдойм дейсизби? Колдойм. Анткени ал мамлекетке пайда алып келиш керек. Кызганычтын эч кандай эмеси жок биздечи. Ошон үчүн суу катсуу, анан Кара Балта коворкинг боюнча мындай долбоор түзүп атабыз. Бардык заводдор бир Кара Балтага салыныш керек да. Эмнеге деген суроо бар да. Эмне үчүн? Союз кезинде эле баш ошо өзү ошондой эмеспи? Анан кийин эле талантын талкаланып, жартысын Кытайга, жартысын ошо бузулуш ордунда калбадыбы мисалы. Анан азыр Бишкектин аймагында курулуп аткан заводдордо иштеген кишилер жок. Болбосо Бишкек чоң шаар да. Кадр жок. Анан чет өлкөдөн келген балдар жумушчулар иштеп жатышат. Эмне үчүн Кара Балта? Кара Балта сиз айткандай Советтер Союзунан бери баягы промышленный город өндүрүш шаары болуп эсептелинет. Ал жерде кадр бар. Ал жерде инженерлер бар ал жерде. Ал жердин эли ошол заводдо иштеп койгон адам, көнгөн адам. Ал жерге биз завод ачсак, темир жолу бар, газ бар, бүт бар ал жакта, шарт бар. Ал жерге завод ачсак, биз кадр маселесинен кыйналбайбыз. Анан Панфилов, Жайыл районундагы, Москва районундагы дыйкандар, мисалы жүгөрү айтышат көптөр. Аны 15 сомдон 25 сомго чейин сатып жиберишет 1 килограмм. Аны сатып алган өлкө кайра бизге ал 1 килограмм фасолду 200 сом сатышат да. 1 килограмм жүгөрүдөн 3 консерва чыгарсак болот, 300 граммданчы. Консерванын жүгөрүнү эле консервага алып койсок, консервага эле банкага эле салып койсок, анын баасы 70 сомдон 100 сомго чейин. Азыр мен магазинге барсаң, жүгөрү консерва же Россиядан келет, же Казакстандан келет, же Турциядан келет. Биз өзүбүз өндүргөн жүгөрүнү малга сатып жүрүп атабыз да, мал жегенгечи. Элестеткиле, таза экологиялык таза азыкты малга сатып жүрүп атабыз, малга берип жүрүп атабыз. Чет өлкөдөн химия аралашкан продукцияларды биз жеп атабыз да. Кыргыз элинин саламаттыгы баягы жакшы болуш үчүн өзүбүздүн экологиялык продукцияларды, товарларды, өндүрүштөрдү өзүбүзгө биринчи колдонушубуз керек. Дыйкан келет, мисалы коворкинг центр Кара Балтага келет, 10 тонна жүгөрү алып келсе, аны 25 сомдон эмес, ал 100 сомдон сатканга мүмкүнчүлүгү болот 1 килограмм. Коворкинг центр
Кара Балта коворкинг центр завод, мамлекеттик завод. Ошону айтат. Ошол эле мага вот консерва кылып бергиле. Же мага не кылып бергиле? Башка өндүрүш кылып бергиле деп айтат да. Анан ошол консерваны алып алып ал дыйкан өзү сатса болот, кааласа. Өзүнүн бренди менен. Же кааласа мамлекет сатып берет. Анткени ал завод эл аралык стандартка ылайыкташкан завод болот. Биз ошонун долбоорун түзүп атабыз азыркы учурда. Бүтүп калдык буюрсачы. Демек, биздин максат эл байыш керек биринчи. Мамлекет байыш үчүн. Анан бул долбоордо мисалы дыйкандар жүгөрү айдашат, кызылча айдашат, анан сатышат. Бул жерде 2 же 3 эле адам байыйт. Ушунча 100 миңдеген адам жай бою кредит алып, мамлекеттен жай бою иштеп, суу талашып, мушташып бири-бири менен суу талашыпчы, чүйдөчү. Анан тапкан жыйнаганын арзыбаган бир бага сатып жерсе, аны башка бир адам үстүнө акча кошуп, башка жака сатып жүрүп, анан бир эле адамдын байышына биз каршыбыз да. Байыса эл байысын, байыса мамлекет байысын деп Сиз атабыз. жогорудан бери чоң долбоорлор жөнүндө айттыңыз да. Анан бул туура азырынча сөз боюнча деги эле ишкерлик жаатында өзүңүз эмне иштер менен алек болдуңуз эле? Азыркы учурда биз командабыз менен Балыкчы шаарына ошол кайра иштетүү боюнча завод ачып атабыз. Ысык көлдө жылына өрүк, абрикос чирип калат. Эч ким албайт. Ошол эле чирип калган өрүк Пакистанда 300 сом да килограммы. Элестеткиле 300 сом. Пакистанга кантип жеткире эми? Аны мындай кылдык. Азыр биз Пакистандан өзүнүн баягы партнерлорубузду чакырып иштешип атабыз. Азыр заводдун куруу иштери жүрүп атат. Анан бизде мисалы Пакистанда манго аябай арзан да. Бирок манго Биздин өрүк сыяктуу эле. ооба, өрүк сыяктуу эле. Бирок мангонун бир штугу бизде 400 сом. Ал жакта 1 килограммы 30 сом. Элестеткиле мангонун. 1 килограммы. А бул жакта Кыргызстанда мангонун бир штугу 400 сомго чейин чыгып атат. Элестеткиле. Эми бул долбоор негизги максаты мындай. Ошол Ысык көлдөгү дыйкандар өндүргөн абрикосту, алманы, өрүктү кайра иштетип, сок кылып, жем кылып, кайра Пакистанга сатуу, Афганистанга сатуу. Ошол кайсы өлкөдө ушул товарлар кымбат болсо, ошол өлкөгө сатуу. Демек, дыйкандардын 30 сомдук өрүгүн 300 сомго сатып бериш керек биздин максат. Эгерде биз бул долбоорду чоң масштабка айландыра алсак, анда элдин баардыгы пайда табат. Азыр биз азыркы учурда $1 миллион чейин бул долбоорду пландап атабыз. Анан этап менен көбөйтөбүз да. Бул да адамдар келет, өзүнүн абрикосун берет, кааласа өзүнүн бренди менен. Ошондой эле. Башка эл. Ошондой коворкинг болот бул деле. Өзүнүн бренди менен, өзү каалагандай упаковкалап, аны өзү сатып берсе болот. Биз ошол завод ошого эле услугасын эле алабыз. Ошону банкага салып берген үчүн, жем кылып берген үчүн, сок кылып берген үчүн биз ошонун услугасын Бул алабыз. иш эми болжолдуу качан ишке ашып калышы мүмкүн? Кудай буйрса, быйыл биз баардык заводдун куруу иштерин жүргүзүп атабыз. Эмки жылы кудай буйрса ишке кирип баштайт. Эмдиги жылдан Эмки жылдан баштап уже жайкы сезондон баштап ишке киришип баштайт. негизи депутат болом деп көбү аябай аракет кылат, чуркайт, агитаторлорду жалдайт. Шайлоо башталар электе буга чейин эле бири-бирин жамандап, каралап, намысынан кеткендер да болду. Эми аны эл көрүп турат, эл таразалайт. Анан деги эле депутат болууга дагы өзү бир алдын ала даярдык менен барыш керек да. Аң сезим дагы, билим дагы, сүйлөй турган сөз дагы, анан бир чоң күчтүү долбоор менен барыш керек да. Мен эгер депутат болуп калсам, ушундай бир определенный белгилүү бир чоң 2-3 долбоорду ишке ашырам ошол 5 жыл аралыгында деп себептейм. Калп болбош үчүн да элгечи. Анан айдын айдын жанындагы жылдыз бар. Ошону срочно алып келсек, бияка бизге жылуу тет деген сыяктуу бир жомок токканын кереги жок да. Сизде бир кыскача эле жооп берсеңиз, канча чоң долбооруңуз бар? Депутат болуп калсаңыз, ошону көтөрүп чыга тургандай. Бизде азыр аймак СЭС боюнча биринчи чоң долбоорубуз логистикалык центр хаб боюнча. Экинчи долбоорубуз коворкинг Кыргызстан. Мен азыр Кара Балта менен эле Балыкчынын мисалын айттым. Бул коворкинг Кыргызстанды бүт Кыргызстан боюнча алсак. Кайсыл аймакта кайсыл продукция өндүрсө болот? Туура ошол кайсыл аймакта мисалы Ошто эмне продукция өндүрүлүп атат? Нарынга эт мисалы. Нарында эт ушундай. Ошонун баарын кайра иштетип сатуу. Биринчи өзүбүзгө таза продукция, анан башкаларга. Өзүбүздүн ашканда. Анткени коворкингдин максаты ушул да. Бул долбоор Кыргызстандын баарын байытат. Бүт элди байытат.
баарыбыз бай жашасак Мындай айтқанда 7 тууганга 7 доллар Ооба. экен да. баарыбыз бай болсок эмнеге болбош керек? Эмнеге баарыбыз бай болбошубуз керек деген суроо бар да бизде. Экинчи дагы бир долбоорубуз бар, чакан кесери боюнча. Эми азыр көрүп атасыздар, Кыргызстан биз суунун башыбыз, бирок баягы проблемалар, көйгөйлөрүбүз бар да. Ооба, электр энергиясы. Электр энергия боюнча анан. Бирок биз ошол мамлекетке салым болсун деп атайын чакан кес курдук. Лебединевкада турат азыркы учурда. Курдуңар. Курдук уже. Барып көрсөңөр болот. Демек биздин өзүбүздүн каражаттарыбызды ушундай долбоорлорго сунуштап атабыз да. Анан биз чакан кестин долбоорун даярдап, бүт чыгымдарын эсептеп, элге беребиз. Акчасы бар адамдар барып курсун, пожалуйста. Бул чакан кести куруш үчүн Долбоорун даярдап бересиңер. ооба, беребиз. Анан бул чакан кести куруш үчүн бардык эле адамдын акыл эси жете бербейт. Тажрыйбасы жетпейт. Туура. Анан биз уже элге Мунун курулуунун зарылчылыгы эмне? бул зарылчылык мындай да, ар бир айыл өкмөт же ар бир бизнесмен, ар бир дыйкан, ар бир адам ушул кести куруп алса, биринчи бул мындай болот да, бул да коворкинг болот. Мисалы, Кара Балта суусуна биз план койдук да. Кара Балта суусунун узундугу 113 километр. Ошол жерге 26 эле кес курсак, 10 киловаттан 100 киловаттка чейин күч бере турган. Бул биздин кестерде көп сууну талап кылынбайт. Секундасына 200 литр суу болсо жетиштүү. Эгерде биз бул басымды көбөйткөн сайын киловаттын эмеси көтөрүлүп кете берет. Скорость. Суунун ламда күчөп баштайт да. Басым канча көп болсо? Басымы канча көп болсо. Анан биз азыркы учурда 6 метрлик эле турбадан 200 литр секундасы чыккан турбадан 10 киловатт чыгып атат. Биз ошол турбаны 50 метрге узартсак, 80 киловаттка чейин ток чыгат экен да. Азыркы учурда ошонун баардыгын, илимий изилдөөлөрдүн баарын чет өлкөлүк жагандай адистерге акчасын төлөп, бүт баарын тактап атабыз да. Анан ошо Кара Балтага биз 113 километрге, ар бир километрге бирден эле койсок кести. Ар бир километрге бирден эле кес койсок 113 кес болуп атат да. Кара Балтанын суусу кыштыр жайтыр бир кулакта айтабыз да, суу агат. Ошол 113 кес коворкинг болуп бул дагы. Мамлекет бардыгын даярдап берет. Акчасы барлар келет. Болгон акчасын эле берет. Калган баарын биз даярдайбыз, мамлекет. Урсатын, долбоорун, бүт баарын биз. Анткени кес куруш үчүн деле акыл керек да, тажрыйба керек. Биздин максатыбыз ошол баардыгын даярдап берсек, акчалуулар буяка кыргыз эли инвестиция кылат. Анан ошол, мисалы сиздин 2 кесиңиз бар, ошол чыккан токту биз кайра эле сатабыз. Бирок акчасын сиз аласыз. Биз ошол жумуш аткарган үчүн өзүбүздүн комиссияларыбызды алабыз, мамлекет өзүнүн комиссиясын алат, а сиз калган киреше сиздики болот. Демек бул жерде анын үстүнө дагы баягы светти, электр энергиясына таңсыздыгына дагы бөгөт коюлат. Ооба. Бул чакан кестерди Кыргызстандын бардык аймагына кылсак болот. Анткени Кыргызстандын географиялык эмеси окшоштугу бардыгы бири-бирине окшош. Ооба. Таласка да кылсак болот, Ошко да кылсак болот, Ысык-Көл бүт жака кылсак болот. Бизде чакан суулар көп. Бир эле өрөөндө Сусамырда 1000ден ашык дарыя бар. Сусамырдын ичинде элечи. Анан биз долбоорду даярдап берип койсок, азыр Дарыябы же суу? Суулар, чакан сууларчы. Биз долбоордун баарын даярдап берип койсок, акчасы бар адамдар келип акчасын сала берсин. Азыр адам бир нерсе кылыш үчүн көп изденишет да. Анын издеништин кереги жок. Мына даяр долбоор бар. Ушуга акчаңды сал, аны муну сатам деп да башы оорубайт. Аны мамлекет биз өзүбүз сатып беребиз да. Мындан кийинки долбооруңуз? Мындан кийинки долбоорубуз туризм боюнча. Кээки мамлекеттер туризм боюнча ошо өзүнүн кирешеси 70-80% чейин туризмден келет да. Анан азыркы учурда биз туризмде да анализ кылдык. Эмне үчүн бизге бай туристтер келбей атат Кыргызстанга? Эмне үчүн бизге кедей туристтер келет? Кедей да, мындайча айтканда. Велосипедтеп келишет. Алар жүз да бербейт, наоборот биздин кыргыздар аларга чай беришет. Бекер эле да. Алардан акча албайт биздикилерчи. Анан арабтар келишет, кедей арабтар. Тиги 1000 сомдук балды 500 сомго берчи деп содалашат да отуруп алыпчы. Ал туристтердин биз байбайбыз. Кириш таппайбыз. Анан биз анализдедик. Азыркы учурда бизде Сусамырда мындай долбоор деп атадык да. Сусамыр бул туризмдин борбору депчи. Сусамырда аябай сонун алкакта, таза суу, таза аба, тынчтык бүт баары бар ал жакта. Анан арабтар азыркы учурда Грузияда Батуми деген шаарда арабтар аябай көп. Арабтар эмне үчүн Батумиде барат десе, Батумиде бир күндө 4-5 жолу жамгыр жаайт экен да. Анда сен биздин ар бир аймакта. Анан эми жамгырда эмес маселечи. Негизи маселе бул динде, исламда жамгырда рахмат жайт да. Жамгыр жаап атканда дуа түз кабыл болот да. Түз Кудайдын астына түз барат да. Тоскоолдуксузчу. Жамгыр жааганда периштелер жайт да.
жаңы жагына дубаң тез кабыл болот да. Арабтар ошонун үчүн барышат экен да. Көптөрү. Анан суу самырда бир күндө 2-3 жолу жаңбыр жайбы? Суу тазабы? Ошол койсо жай берет да. Ооба да. Анан суу таза да. Анан биз деген ошол бай арабтарга жакшы эс алуучу борборлорубуз жок экен. Эл аралык менен 7 жылдыздуу, 5 жылдыздан өйдө. Анан биз ошол азыр архитекторлорго берип, ал долбоорду дайраттык. Ал долбоор даяр уже. Бүт баарын ичин баарын эл аралык стандартка. Ал жерде баягы жакшы больница болуш керек. Суу самырда. Күчтүү больница. Анткени бай араб, миллиард доллары бар араб келип суу самырда жүрөт, анан ооруп калса кайка барат? Бишкекке келеби? Кара Балтан немесе Кара Балта келеби? үй бүлүк дарыгерлер тобуна Кайка барбайт да. Ошон үчүн биз келечекте суу самырда эми тосуп алып турган жерибиз ошол жерибиз. анан келечекте суу самырда чоң аэропорттор салыш керек ал жакачы. Адам араб келет, ошол жерден түшөт, чоң сонун больницалар болуш керек, эл аралык деңгээлге ылайык келген. Сонун эс алуу борборлор болуш керек. Анан суу самыр ичин баардыгын тескей бетине токой тигебиз. Экосистема болот. Күнгөй бети эс алуучу борборлор, токой эко борбор болот. Адам кирет, жапайы жаныбарлар, адам эс алат да. Суу самырдыктар мал багат да. Анан малды бир коозуну 15 000 сом эле сатып жүрөт да. Мисалы коозунучу. Анан бул жака суу самырга келечекте 50 000ден 100 000ге чейин арабтардын келүүсүн пландап атабыз да. Арабтар эмнени жакшы көрөт? Анализ кылабыз да. Арабтар деген багалан коозун жакшы көрүшөт. Ушундай төөнүн этин жакшы көрөт. Анан багалан коозу биздин коозулар, койлор ошол жерден эле арабтарга тиги $300 сатылып кетет да. Түз эле. Демек, биз эл өндүргөн продукцияны биздин мүмкүнчүлүк болушунча кымбат сатуу Кыргызстандын ичинде, анан чет өлкөгө. Анан эфирде баягы көп нерсени айта албай атам. Анан мүмкүнчүлүк болсо ошол биз куруп аткан завод боюнча, ГЭС боюнча, туризм боюнча, долбоорлор боюнча мен өзүнчө презентация салып бергенге даярмын. Түшүнүктүү. Жакшы. Анан башындагы шайлоо боюнча, жана агитатор боюнча суроого жооп болбой бурулуп кетти эле да. Агитатор жок баратасызбы ошол менен? Биз азыр мындайча айтканда бир да агитатор алган жокмун. Мен азыр долбоорлорду элге маалымат жеткизсем, азыркы заман бөлөк заман. Менин тууганым эле, кошунам эле, бул таластык эле, бул чүйлүк эле, бул Кара Балталык, бул Жайылдык. Ушуга салып койгула. Өс бала болсун дегенден арылышыбыз керекпиз. Мен мисалы мындай пропаганда жүргүзөйүн деп атам да. Билимдүүлөр келсин. Кандай долбоору бар экен? Кыргызстанды кантип өндүрсөк, биздин проблеманы чече алат. Долбоор анчалык реалдуу, Ооба. Биздин проблема чечилет бекен? Кайсы дыйкандардын проблемасы, суу проблемасы бар. Ошол проблема чечилдиби? Ошол проблемалардын негизинде ошо долбоордун билимин карап, анан чечим кабыл алса жакшы болот. Биз айтып аткан долбоорлор ар бир ошол биздин участоктогу шайлоочунун үйүнө жетип барат. Маалымат катары. Түшүнүктүү. Кошумча сөзүңүз барбы? Кошумча сөзүм, биз эгерде ушул шайлоодо билимдүү жаштарды, билимдүү адамдарды тандасак, анда биздин келечегибиз кенен болот, чоң болот. Эгерде биз бул шайлоодо акчалууларды, акча берген адамды, же болбосо бир аймактарга бөлүнүп шайлай турган болсок, биз бул шайлоодо президент айткандай эле кайра эле ошо өзүнүн акчасын өндүрүш үчүн өзүнүн кызыкчылыгын саткандарды тандап алабыз да. Мен мисалы акчасын, добусун саткандардын эл өкүлү болгум келген жок. Мен таза шайлоого барган, билимге карап, мына билим жакшы экен, монун долбоору жакшы экен, ушул өнүктүрө алат экен, ошого мүмкүнчүлүк береличи дегендердин эл өкүлү болгум келип атат да. Биздин максат эл өкүлү болуу эмес, биздин максат ушул долбоорду ишке ашыруу, мамлекетке жардам берүү, элди байытуу. Түшүнүктүү. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда чоң долбоорлорду элге жардам катары беребиз. Жана дагы шайлоого аттанып бараткан Адилет Камжыбеков жөнүндө сөз болду жана анын оюн уктуңуздар. 17 номерде бара жаткан экен Шайлоо участогу. Өзүңүздөр карап, баам салып, баа бересиздер деп ойлойбуз. Аман туруңуздар.